Быйыл Казакстандын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аялдар диалогуна төрагалык аяктайт. Үстүбүздөгү жылдын жыйынтыктоочу эл аралык конференциясы аймактагы гендердик зордук зомбулукка каршы биргелешкен чечимдерди издөө темасына арналды. Мунун алкагында Борборгалада региондун бардык мамлекеттеринин өкүлдөрү чогулушту. Жыйында катышуучулар аталган теманын алкагында биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Эми кийинки диалогко Кыргызстан төрагалык кылат. Эске сала кетсек, буга чейин өлкөнүн демилгеси менен гендердик теңчилик, глобалдык тынчтыкты жана коопсуздукту өнүктүрүү, климаттын өзгөрүшү менен терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө аялдардын ролу сыяктуу актуалдуу маселелер көтөрүлдү. Жалпы цифрлык әлемде аялдардын биликтүүлүгүн арттыруу, Санариптик дүйнөдө аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошондой эле Technovision Girls деп аталган көптөгөн STEAM программаларынын арасында аялдардын жалпы санариптик сабаттуулугун жогорулатуу үчүн атайын программалар бар. Буунун өнүктүрүү программасы жана буунун аймактык программасынын алкагында превентивдүү дипломатия мындай программанын Казакстанга келиши. Муну менен катар айылдагы алыскы аймактардагы аялдардын сабаттуулугун өнүктүрүүгө байланыштуу сунуштарды киргиздик. Камтууга да байланыштуу усунустар энгиздик. Я хочу особо отметить, что Республике Казахстан удалось объединить усилия. Мен Казакстан Республикасы гендердик теңчиликке байланышкан мыйзамдар боюнча тажрыйба алмашууда жана аялдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо жаатында өкмөттөрдүн тиешелүү чечимдерин жана мыйзамдарын аткарылышына парламенттик өзөмөлдү күчөтүү боюнча Борбордук Азия мамлекеттеринин күч аракетин бириктире алганын баса белгилем келет. Эң негизгиси бул маселеге коомчулуктун, бейөкмөт уюмдардын көңүлүн бурдурду. Мындан тышкары ал төрагалык кылган мезгилде биздин аймактык диалогубузду эл аралык деңгээлге чыгарды. Председательство удалось вывести уровень нашего диалога на международный уровень.